бардык инновациялар дээрлик бардык Америкада жасалып атат. Грин карта утуп Америкага кирип баруу мен үчүн бир бейишке кирип баруудай эле сезилчү эле. Акылы Кыргызстанда, денеси Америкада же Европада башка жерде ошентип жүрүп өмүр өткөндөр бар. Ал жакта ашыкча көп акча бар. Тамак жактан эң жакшысы Орландо болду. Ушул чайхана деген кафени Нурсултан бизди тосуп алган досубуз ачыптыр. Тамактары сонун, аш, плов, манты, лагман, самсы, шорпо баары бар экен. Болгондо дагы өтө даамдуу. Азыр ичинде толтур адам отурат, орустар отурат, өзбектер отурат, американецтер дагы келет экен, түрктөр көп келет экен. Биз келгенден бери күндө кечки тамакка ушул жерге келип атабыз. Ассаламу алейкум достор. Азыр Америкадагы тамак, биз ал жакта кантип тамактанып аттык, ошол жөнүндө бир аз сөз кылам. Америкага виза, мен кантип виза алдым, кантип бардым, ошол жөнүндө бир аз айтып берем. Анан Америкага толук көчүп кетүү жөнүндө, ал жакта жашоо жөнүндө менин жеке пикирим кандай, ошону менен дагы бөлүшөйүн деп атам. Биринчиден, тамак боюнча Американын репутациясы өсү жакшы эмес. Америкада мына карап атам, жалпы элдин 40%-ын ашыкча вес экен, ашыкча обез деп коет, толо адамдар да. Ал жерде көчөдө жүргөндө дагы көп көрөсүңөр. Мисалы Европада 17% экен. Бизде дагы өтө төмөн болуш керек. Бизде толо деп билинген курсак байлаган адамдар бар го, ошолор Америкага барса мындай эле арык эле болуп көрүнүп калат да, алардын толо адамдардын жанында. Бул алардын тамак системасында бир нерсе туура эмес да. Бир мамлекет тарабынан дагы жакшы көзөмөлдөнбөйбү, билбейм. Мен көп көрөм интернетте, мен Европага барам дейт. Европада өзүмдү кармабай эле ар түрдүү тамактарды жейм дейт. Пицца жейм, нан жейм, макарон жейм, ошо камыр тамак, диета кылгандар ошону аз жейт го. Бирок ал жерде диета кылбай эле уруп жей берем дейт. Бирок дагы эле ашыкча толбойм дейт. Вес албайм. Даже Америкада жүргөнгө караганда өзүмдү жеңил сезем, бияка арыктап келем дегендер бар. Америкада өтө этияттаганына карабай толуп кеткендер көп экен да. Биз кандай тамактанып аттык? Биз барып эми бар кайсы жерге барбаган биринчи жакшы энергия алып алыш керек, жакшы курсак, жакшы тойгозуш керек. Анан өзүбүзгө тааныш кухняларды издейбиз. Анан биз адал тамактарды издеп аттык. Бул көбүнчө өзбек кухнясы, уйгур кухнясы, түрктөрдүн кухнясы болот. Анан ошол жерде мен биздин кафелердин деңгээлинин канчалык жакшы экендигин байкадым да. Бул жерде барып жүргөн кээ бир кафелерге салыштырганда, ал жерде андай кафе биринчиден табыш кыйын. Тапсаңар дагы ошондой деңгээлде болсо, алардын баасы кымбат болот. Ал жердеги мындай жакшы, мындай крутой кафе болот да ал жердечи. Баасы 30, 40, 50 долларга чейин чыгып кетет бир адамга. Анан эгер ал жака барып үнөмдөп, мен мындай акча төлөбөйм, Бишкектегидей төлөйм деп арзан кафелерди издесеңер, ушундай жаман кафелерге туш келесиңер. Бишкекте андай кафелерге жакын жолобойсуңар. Тамак жактан ушундай, эми баргандан кийин жакшы тамактаныш керек. Жакшы энергия алып, жакшы маанайда кыдырыш керек. Ошон үчүн ал жердин бааларын кабыл алышыңар керек дагы, барып ошол акчаны төлөп, жакшылап тамактаныш керек. Виза боюнча мен кадимки эле турист визасы алдым. Барып кыдырып келгенге уруксат берет, иштегенге же жашаганга уруксат бербейт. Мен 2019-жылы дагы барган элем. Ошондо мен көп кагаз топтогом, көп документ топтогом, посольствого кирерден алдым. Үй бүлө жөнүндө өзү посольство бир гана паспортту сурайт. Обязательный деген бир эле силердин загран паспортуңар. Ошону менен эле кирсеңер болот посольствого. Бирок кошумча кагаздар сөзсүз керек да. Аларды албай кирсеңер отказ аласыңар да. Бул үй бүлөм бар деген, бул жакта бир жумушум бар, бул жакта мени кармагандагы нерселер бар, банкта эсебимде акча бар. Кыскасы силердин бул жердеги жашооңар жакшы. Ал жака барганга муктаж эмессиңер. Ал жакта жөн эле кыдырып көрүп келейин, мен бул жакта эле жашайм дегенде аларга көрсөтүшүңөр керек да. Ошо документтер аркылуу. Көбүнчө үйлөнгөн болсоңор, үй бүлөңөр бар болсо, оңоюраак берет. Бойдок 20 жаштын тегерегинде жакшы бир иши деле жок, аргасыз турган балдарга, кыздарга көбүнчө бербейт. Жашы өтүп калган, үй бүлөсү бар, бул жакта бир чакан ишканасы бар, же жакшы иши бар. Бул жакта отурукташкан адам болсо, Европага дагы, Америкага дагы, башка өлкөлөргө дагы оңоюраак виза аласыңар. Эми ал жака көчүп кетүү, ал жакта жашоо. Кээде мисалы барсаң, эми сен ал жакта калып каласыңбы деп сурашат да. Ошо эптеп кирип алдың, эми ошол жакта калып каласың депчи. Азыркы учурда мен андай кылбайм.
Бирок мен 20 жашта болгонумда, ошо 20 жаштын тегерегинде эсимде, мен кайра грин картага толтуруп заявка бергенмин да. Өтө ошол жака кетким келчү эле. Мен ал жака кетүү, ошо грин карта утуп Америкага кирип баруу мен үчүн бир бейишке кирип баруудай эле сезилчү эле. Бардык проблемалар чечилет эле, ошо менин оюм боюнча. Ошончолук эңсейт элем, ошончолук грин картаны толтуруп атып, этияттап толтурат элем, анан күтөт элем. Чыккан эмес, бир 10 жолу жөнөтсөм керек эле, билбейм. Чыккан эмес. Эми азыр мындай карап отуруп, эгер ошондо барып калганымда эмне болмок эле деп ойлосом, эки вариант болот эле. Биринчиси, мен ошол учурда өтө тырышып IT-ни үйрөнчү элем. Ал учурда Photoshop, Dreamweaver, Fireworks деген бир программалар бар эле. Ошолорду үйрөнүү, анан Flash, Adobe'дун программалары. Ошолорду үйрөнүү ошол учурда өтө актуалдуу эле. Мен өтө тырышып, өтө берилип, өтө энергиям дагы көп эле да ошон менен үйрөнчү элем. Мен эгер ошол тырышчаактыкты Америкада көрсөткөнүмдө, эгер грин карта утуп алып алжак, мүмкүн мен күчтүү бир адам болот элем, ошо кесипкөй бир адам болот элем ошол тармакта, же азырга чейин мүмкүн чоң бир IT компаниям пайда болуп калышы мүмкүн эле. Себеби ошондой адамдар үчүн өзү Америка жакшы, ал жерде толтура мүмкүнчүлүктөр бар. Кандай маанайда айтсам, бул жерде мисалы бир аракет кылып 2 алсаңар, ал жерде ошол эле бир аракетиңер үчүн 10, 20, 30 мүмкүн 100 аласыңар. Ал жакта чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы, мына азыр Кыргызстанда деле интернет бар, Кыргызстанда деле мына могул ноутбук, мүмкүн Илон Маск деле ушул ноутбукту колдонот. Ошол эле интернет. Бизге интернеттин белгилүү бир жерлерин чектеген жок, бардык маалыматтар ошол жерде эле турат. Эмне үчүн бардык чоң компаниялар Америкадан чыгып атат? Бардык инновациялар дээрлик бардык Америкада жасалып атат. Мунун эң чоң себеби, ал жакта өтө көп акча бар. Ал жакта ашыкча көп акча бар. Өтө бай адамдар бар. Алар кыймылсыз мүлккө акча салган, башка жака акча салган, бул жака акча салган, кафе ачып койгон, башка кылган. Ошодон сырткары дагы 100 миллиондогон доллар чөнтөктө акчасы турат да. Бул акча жөнүнө турбасын, эми бир жака салыш керек деп турат банкта. Ошолор эми ошол акчанын чекесинен 1 миллион доллар, 500 миң доллар деп отуруп, кичинекей стартаптарга, ошентип көзүнөн от чыгып турган кичине жаш команда айтишниктерге акча салышат. Ошондой акча Америкада өтө көп. Аны эмне үчүн именно Америкада салат? Мисалы, орустар деле, кытайлар деле барып, ошол Америкадагы стартаптарга акча салып атат. Себеби Америка алардын акчасына тийбейт. Америкада алар ишенет. Америкада мен акчам бул жерде турат, менин акчамды эч ким алып койбойт дейт да. Өздөрүнүн акчасын ошол жердеги барып иштеткиси келет. Мисалы, кытайлардын деле байлары бир аз байыгандан кийин Америкага качып кетет экен. Себеби мамлекет аларга андай ишеним бербейт да. Сен байыгандан кийин мамлекет сени тоноп баштайт. Ошондой мамлекеттердин акчалары бардыгы Америкага барат. Америкада алардын акчасын эч ким тийбейт. Ал жерде налогун төлөсөң, мыйзамды бузбасаң, сага эч ким тийбейт. Анан алар акчасын ал жерде сактап отуруп эмне кылат? Учурунда Facebook, Instagram жана башка ошол компанияларга инвестор болгон адамдар акчаларын салып, азыр абдан байып кетишти да. Мүмкүн миллион долларларды салып, миллиард долларларды тапты. Ошолорду көрүп, мен дагы ошондой жаңы чыккан азыркы замандын Facebooktарына туш келип калышы мүмкүн деп, толтура стартаптарга акча салышат. Ошондой акча ал жерде көп. Эксперимент катары салынган акча өтө көп. Ошентип силерге акчаны берет, могул акчаны иштет. Болуп кетсең, мен дагы көп акча табам, болбой калса макул деген акча көп да. Ошондой бир мамлекет, IT үчүн Америка. Ошондой бир жерге мен 20 жашта баягы көзүмдө от күйүп турган, тырышып иштеген, аракет кылган бала барганда, мүмкүн ошол чоң мүмкүнчүлүктүн кичинекей бир эмесин мен дагы өзүм алып калмак. Бул бир вариант болмок. Же барып, билбейм, башка тармактарга кирип кетмекмин дагы. Мүмкүн азыр кыйналып жүрүшүм мүмкүн эле, бирок андай ал жерде Америкада аракет кылган, жалкоо болбогон, тырышып мындай тытынып турган адамдар үчүн андай вариант болбойт деп ойлойм да. Андай нерсе болбойт. Ал жерде иштеген адам иштейт Америкада. Бирок азыркы жашта мен ал жака баргым келбейт, ал жака толук көчүп кеткем келбейт. Бул чоң энергия керек экен анын үчүн. Өтө көп стресс керек экен. Ал жака барып адаптация болуш керек, балдарды мектепке бериш керек, балдардын чөйрөсү кандай болот, жана башка деген өтө көп маселе болгондугу үчүн менде азыр андай көп энергия жок. Кудайга шүгүр, бул жакта деле жашоо жакшы.
Ошон үчүн мен бул жакта жашап, бул жакта иштеп, бул жакта акча таап, керек болсо барып келүү, балдарым менен, үй бүлөм менен барып келүү, өзүм барып келүү, ошондой вариант мага дагы туура. Өзү силер үчүн деле эң идеальный вариант, жаш болсоңор деле ушуну эсиңерде болуш керек. Жаш учурда эгер жана мен айткандай көзүңөрдөн от чыгып турат, өтө эмгекчилсиңер, катуу аракет кылган адамсыңар, ошол учурда грин карт утуп калсаңар, барып тез иштеп, убакыттын аз экендигин эске алып, тез арада катуу иштеп, бутка туруп алып келсеңер болот. Бирок чет өлкөгө дегенде, чет өлкөгө толук көчүп кетүү, толук ошол жакта жашоо дегенде бир нерсени эсиңерде болуш керек. Ал жакта силер ал элге сиңип кете албайсыңар. Ал эл менен кошо эл болуп кете албайсыңар. Чоңоюп калган болсоңор, айрыкча ал мүмкүн эмес. Кыйын, өтө кыйын. Барасыңар, дагы эле ошол жердеги кыргыздарды издейсиңер, мүмкүн казактар менен башка ошо орус тилде сүйлөгөндөр менен барасың. Бирок могул жердеги чөйрөңөр, бул жерде оңой мамиле кылган досторуңар, тез эле тил табышып кеткен туугандар, кошуналар андай болбойт ал жакта. Ал жакта жалгыз болосуңар. Жалгыздык эң чоң проблемалардан бири ошол болот го деп ойлойм да. Өтө материалдык жактан турмуш кыстап турган болсо, аны барып тез арада чечесиңер, кийин ал жака жайгашып калгандан кийин ошол нерсе башталат деп ойлойм да. Мындай таска. Кыргызстанга кайтыңар келет, адамдар менен сүйлөшкүңөр келет, кенен отуруп баарлашкыңар келет. Ошол нерсеге дайыма жетпейт ал жактарда. Ошон үчүн башта жөн эле иштеп калуу үчүн барам десеңер, грин карта менен барып иштеп келсеңер болот. Бирок жаш өткөн сайын Кыргызстанга карап тартып баштайт. Ким ал жерге барып эл менен аралашып кетет? Ал силердин балдарыңар. Ошол жакта төрөлсө балдар, алар ошол балдар менен чоңойот дагы, тилди өтө жакшы сүйлөйт, алардын менталитети менен чоңойот. Алар американец болот, силердин балдарыңар американец болот дагы. Ал жерде өздөрүн жакшы сезет. Балдарыңар калгысы келет, силер келгиңер келет. Ошондой болот. Жаш өткөн сайын бул жака келүү желанияңар күчөйт дагы. Ошентип кээ бир адамдар ошентип жүрүп өмүрү өтүп кетет. Мен эртеби кечпи Кыргызстанга кетем деп жүрүп, бир караса эле 10 жыл өтүп кетет, бир караса 20 жыл өтөт, дагы эле ошол жакта жүрөт. Бирок акылы Кыргызстанда, денеси Америкада же Европада башка жерде ошентип жүрүп өмүрү өткөндөр бар. Мен үчүн эң башкы ойлонткон маселе ошол. Барып, мен ал жерде ким менен достошом, ким менен мамиле кылам, кантип достор менен барып сүйлөшө тура турган чөйрө керек. Ошону кандай кылам деп ойлоно берем. Эгер силер андай адам эмес болсоңор, силер оңой эле башка элдер менен деле тез тил табышып кетип, достошуп кете турган адам болсоңор, анда маселе башка. Ошондой достор. Анда кийинки видеолордо жолукканча.